Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бул 5-чи чыгарылыш болсун. Биз 5-чи чыгарылышта Жаңы-Ноокат мал базарынын жолунда жайгашкан чөптөрдүн бааларын кетели. Мына ушул менимче азыр билебиз эсинен. Бул адыр чөп экен, кадимки эле кайракыдагы. Канча экен баасы? 230дан. Канчадан саттыңыз? Сатыпсыз го башынан? 212 бербедим. 212ден бербедиңизби? Жакшы. Адыр чөп, каяктыкы? Көкбелби? Лагландын чөп экен. Ал сатты кыласызбы же дыйканчылыкпы? Дыйканчылык экен, а? Жакшы. Биз мына самандагы баасын билип кетели. Сиздер Жаңы-Ноокат мал базарынын жолуна жайгашкан саман жана ошондой эле беде престердин бааларын билесиздер. Саман канча экен баасы? 170 сом. Канчадан баа болду? Сатылышы ба? Сатылышы 170 сом экен. Мына ушул жерде дагы өтө чоң машинада турат азыр. Канча штук бар экен? 270 бар. 270 штук бар экен. Биз өзүбүз дыйканбыз. 160тан беребиз. 160тан болсо берилет экен, а? Кайракы арпа саман. Арпа саман кайракы. Жакшы. Телефон номерди айтасызбы анда? 0548 32 элек. 0500 менен 48 32 элек. 32 элек номерден байланышка чыгыңыздар. Жакшы. Телефон номерди сурагандар көп болот, себеп чөп азыркы күндө Россияда туруп дагы алгандар бар экен да, адрести берип, ушул жерге таштап кой дегендерчи. Ошого сиз Сусамурдан келдиңизби? Ооба. Жакшы. Базарыңызды берсин, жакшы сатып алың. Азыр мына ушул жерде дагы саман турат. Бул менимче будай саман. Саман кимден экен? Сизденби? Канча экен баасы? 190дан. Будай саман экен, а? Будайдыкы. Ака, баа болду, мындай 75тен. 75тен бербедиңизби? 175тен бербептир. 180ден келсе бербет экен да. Постоянно ушул алды сатты иш кыласызбы же дыйканчылыкпы? Телефон номерди бир оз айтып берсеңиз, анда мен 78 миң 94 67 37. Ушул номерге байланышка чыгыңыздар. Ушул акабыз дагы алды сатты ылык кылат экен ушу чөп менен. Беде, ак чөп, ушу баарын алды сатты кыла бересиздер, а? Эгер телефон номерге байланышка чыкса, сатуучулар же алуучулар болсо, ушул номерге байланышка чыгыңыздар. Жакшы. Мына ушул жерде дагы адыр чөп окшойт, кимден экен? 230дан дейт, урматтуу көрүүчүлөр. Сизденби чөп? Кимден экен? Адыр чөп окшойт, а? Же бедеби? Бедеге окшойт. Лагландан келбеди бул дагы? Көкбелдик экен, а? Канча экен баасы? 240 сом. 240 сом. Алды сатты иш кыласызбы чөп менен же дыйканчылыкпы? Телефон номерин сурагандар көп болду да. Негизи чөп менен иш кылганда Россияда туруп дагы тойту аздар үйүндөгү аялдарына ушул апарып бер деп телефон номерге чалып коюшу да мүмкүн экен WhatsApp'тан. Ошого бир айтып берсеңиз. 222 менен 49 98 98. Ушул номерге байланышка чыгып көрүңүздөр. Россияда туруп тоют азыраак болгон болсо дагы ушул номерге кеңири байланышка чыгып, баалашып, үйгө адрес айтсаңыздар жеткирип беришет. Мына ушул жерде дагы азыр саман сатылыптыр менимче. Канчадан бердиңиз экен? 170тен бердиңиз, а? Жакшы. Будай саманбы? Арпа саман экен. 170тен экен. Биринчи орун беде. Сизденби? Канча экен баасы? 240. 240тан. Бедени да алып сатты иш кыласызбы беде менен да? Алып сатарлык кылган болсо, Россияда туруп сурагандар көп болот экен. Үйүндө мисалы эркектер Россияда иштеп, аялдары тоют азыраак болгон болсо, универсал базары ошол Россияда туруп сиз менен баалашып же болбосо ошол чечет экен да, эркектер. Ошо телефон номерди бир айтып берсеңиз. 55 менен 55 44 39. Ушул номерге байланышка чыгыңыздар, пауза кылып, кеңири номерди жазып алып, беде ээсине байланышка чыксаңыздар болот. Мына ушул жерде дагы беде баа болду. Беде кимден экен?
Bede eкен? Çöp eкен, ha? Çoğurlaş bede. Qancha ekan bahası? 210'dan bağ gelip turib, biroq bermedi. Yaxshi. Ekinler kurup qoladi. Ya bir burada Hurmatly ko'rishlar, sizlar mana shu Жаңаноқат Молбазарының жолында жайгашкан. Şu çöpтердин баларын бир сыйра билип чыгып атасыздар. Телефон номерлерди калтырдык. Сиздер Россияда туруп, эгер үйдө той азыраак болгон болсо, байланышка чыгып жакшы келишсеңиздер, үйлөрүңүздөргө жеткирип берет экен. Мен буну ушул чөп ээлеринен дагы сурадым. Булар видеону өчүрбөй дагы сурап аттым, көрдүңүздөр. Жеткирип берет экен. Мына ушул бедени азыр баасын билип кетели, кимден экен. Мына ушул жерде таза беде тура турмактуу көрүшүлөр. Канча экен баасы? 270'ten. Satılışçı. Bağ oldu mундай? 250'den oldu. 250'ten, ha? Vermediңер бе? Yarımdan alam degenden bermedim, optum ben. Оптум болсо 250'ten берет экен. Ал сатарлык бассыздар? Дыйканчылык экен, а? Дыйканчылык. Жакшы. Канча болду бу конун баасы? 73 миң болуп тур, көрүшүлөр. Бу серкечи? 4 миң. Ушул жерде дагы беде, чорлашкан беде бар экен. Эсин айттым арында. Сиз бээси? Канча экен баасы? bir de çöl menен aralaş 220 som. 220 сом. Баа болдубу? Bak bolu da doğru. Канчадан келди бербедиңиз? 215'ten келиптир, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушул жерде дагы адыр чөп экен. Кочкурлар канчадан болду? 45 yarım. Kançada? 45 yarım bu. 45 yarım. Biz kısa vaqt aralığında ушул козукчуларына баасын билип кеттик. Азыр мына ак чөптүн баасын билели. Ак чөптүн баасы канча экен? 210 mı? 210 кылыптыр. Сиз канча дедиңиз? 230 дептир. 210'dan сурап атат. Алуучу кардар келип, бирок ээси бербей атат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Жаңаноқат Молбазарынын жолунда жайгашкан чөп базарлар өтө катуу кызып атат. Бардыгында кардарлар бар. Ошентип үймүрөктөп туруп эле баа болуп атат. Бирок базар өткөн базарга салыштырмалуу жөндү, өтө көп кирген чөп дагы. Биз кайрадан ошол жол акырына чейин улантып тартып түшүп кетели. Ушул жерде дагы беде баа болуп атат менимче. Беде баа болуп атат, азыр билебиз. Канча баа кылыптыр? 230'dan. Бербей атабы? Бербей атат экен. Өзү канча деди эси? 250 değil. 250 deydi eкен. Универсал базары. 220 сомдон. Бул адыр чөп бул дагы? Бак чөп экен, 220 сомдон. Баа келди, канчадан келди? Сура элек, а? Мынеке. Көрдүңүздөр. Сура электер да бар экен. Сурагандар дагы бар экен. Мына ушул базар өтө катуу кызды бүгүн. Арзанчылык дагы болду. Өз негизи базарда семизине же арыгына карап баа болот. Чөптүн да жакшысы, начарыгына карап баа болот. Ошондуктан базар арзан болду же кымбат болду дегендерге анча кошуло бербейм. Себеп бир аз эти жокту, бирок чоңдугу ошондой эле болгон малды эти жогураак болсо бир 10 миң пас багылат экен. Ошол эле малды кичине эти болсо 10 миң жогору багылат экен. Мындайча айтканда сынына карап болот да. Ошондуктан биз азыр мына чөптөрдүн бааларын колдон келишинче билип бердик. Сиздер
телефон номерлерин калтырдык. Баарына байланышка чыгып көрүңүздөр. Биз мына ушул чыгарылышты жыйынтыктайбыз.